Үйгө ата-энемдин сүрөтүн илип койсом болобу? Жок, жакшы эмес. Эми сүрөт эки түр болот. Расым деп коет, кол менен чийип тартуу. Экинчиси мындай көлөкөлө. Сүрөт деп коет, саур. Көлөкөсүн тартып туруп, анан бул жака чыгарып атпайбы? Копия. Буну кээ бир адамдар дейт, уруксат боло берет дейт. Болбойт дегендер анда паспорттогу сүрөттөрүн алып коюш керек болот. Иш кагаздарына түшүп атабыз. Алар бир нерсени болбойт деш үчүн, мисалы аракты болбойт дейбиз, туурабы? Ал ичкенге да болбойт, сатып алганга да болбойт, сатып бергенге да болбойт бирөөгө. Ошол сыяктуу сүрөткө түшкөнгө болбойт дегендер видео көрсө болобу, болбойт дейт. Анда видеону көрсөтө турган телефондорду да колдонгонго болбойт. Бүт токтотуш керек анда. Жана YouTube дегендердин баарын көрбөш керек. Эмне үчүн? Колдонгонго да болбогондон кийин, көргөнгө да болбойт, караганга да болбойт. Бүт аягына чейин эмне кылыш керек? Таза кеш керек. Жөнөкөй телефонду алып алыш керек болду. Ал эми андан алыс боло албагандан кийин, демек, акырын эмне кыла беришибиз керек? Алдыга карай умтула беришибиз керек. Пайдалуу, туура, ийгиликтүү бир багыт бере турган, бир илим бере турган пайдалуу жактарын албетте карап, көрүп, пайдалансак эмне болбосун, боло берет. Ошол сыяктуу сүрөт маселеси ушундай. Сандыгыңыздын түбүнө нар көздөп бекитип койгонуңуз жакшыраак болот. Себеби ата-энеңиз көзү тирүү кезинде ар жак бер жак кылам десеңиз эмне болот? Таарынат, келишпестик пайда болот. Арадан анан чоң көйгөй пайда болушу мүмкүн. Анан кээ бир андай мындай дей берет, бирок мындан дагы зарыл маселе. Бирөөлөрдүн үйүнө барып кала турган болсок, мисалы, мына сүрөт болбойт, мана жогот тиги бу деп. Ал жака бардыңызбы? Ончукпай намазыңызды окуңуз, акырын чыгып кете бериңиз да, өзүңүздүн үйүңүзгө барганда ошо сүрөттөрдү тактырбай, каалаганыңыздай шариатка ылайыкташтырып туруп, үйүңүздү жасап отура берсеңиз болот. Бирөөнүн үйүнө бардыңызбы, тынч барып тынч кетиңиз. Ушундай. Эгерде ал намазга, шариатка терең берилген болсо, ал өзү деле эмне кыла алмак, аткарып алмак деген маселе пайда болот.